Кеп азыр ресурстарды үнөмдүү колдонуу жөнүндө гана эмес, муну менен катар жаратылышты кайра калыбына келтирүү керек. Мисалы, адамдын кыянаттыгынан канчалаган токойлор кыйылып кетти. Алыс кетпей эле Бишкек шаарынан алып турган болсок, курулуштун кызыкчылыгы үчүн бактырактар кыйылууда. Ал эми дал ошол бактырактар регенерацияга себеп болуп, жаан-чачынды чакырат. Илимий тилде бул кайра калыбына келтирүүчү айыл чарбасы деп аталат. Калыбына келтирүүчү айыл чарбасына топуракты азыктандыруучу заттар менен камсыз кылуу үчүн ар түрдүү айыл чарба өсүмдүктөрүн себүү, которуштуруу айдоо, химиялык жер семирткичтерди колдонууну минималдаштыруу аркылуу жетүүгө болот. Бир сөз менен айтканда, бул табият менен тил табышуу. Калыбына келтирүүчү айыл чарбанын артыкчылыктары: жер кыртышынын калыбына келиши, климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү жана аш болумдуу азыктарды өндүрүү. Калыбына келтирүүчү айыл чарбасы аймактын спецификалык шартына негизделет. Кыргызстандын шартында бул багбанчылык болушу мүмкүн. Айтылгандай эле, бактырактар жер кыртышын калыбына келтирип, өзүнө нымдуулукту чакырат. Мындай башка жактан көз караш. Ошо мөңгүлөр кантип калыптанат? Жалпы климатыбыз кантип калыптанат? Жаанчыл, кургакчылдык эмнеден келип чыгат дегендей маселе болуп атат да. Мына чүй дегенде эле биздин 2000 метрден бийикте жайгашкан айылдарыбызды алалы. 2000-2500 метрде жайгашкан айылдарыбыз бар. Чоң Алай, Чаткал, Алайку, Ат башы, Ысык көлдүн Көксай, Толтура. Барбы? Эми ошо жердеги жанакы пойменный леса, суу бойлоп өскөн өсүмдүктөрдү биз талкалап алдык да. Баягы эле жапайы чычырканакты тикенине карабай жулуп, чаап, алып, сатып түбүнө жеттик. Биз баягы климаттын калыптандырган жаратылыштын өзүн жокко чыгарып атабыз. Мен демилге көтөрдүм. Биз ошол Ат башы, Алайку, Чоң Алай сыяктуу жерлерге баягы чычырканак тигип, маданилештирилген, тикени жок. Ошо суу бою кеткен токойлорду калыбына келтиришибиз керек депчи. Биз жалаң эле эртеңки эмес, 30 жыл алдын ойлоп иштешибиз керек. Алдын алышыбыз керек. Мөңгүлөрдүн калыптанышын, климаттын калыптанышын кайра ордуна коюшубуз керек. Жаратылышка карыз болуп калдык биз. Мына көрүп турган жериңер, мына тоонун этеги, Арашан айылынын чети, 4 гектар үлүш жер. Үлүш жерге Жумадул Эгембердиев досум экөөбүз биргелешип бак тигип, бул бизнес проект. Бак биздики. Бирок ошо жалпы элдерге көрсөтөлү деген дагы ниет менен бардыгын ошо кандай болуш керек болсо үлгүлүү даражада аткаралы деп аракет кылып атабыз. Ошого даллас кылып атабыз. Жерде алма бар, өрүк бар, айва бар, шабдалы бар. Негизинен алма менен шабдалы, гиляс. Мына көрдүңүзбү тигиришин дагы. Мына көрсөңөр болот түп-түз. Жеке фермерлер менен ошол акыл парасаты жеткен, анча-мынча каражаты бар кишилер мондай пилотный проекттерди жасап, биз мисалы үчүн быйыл 52 жерге бак тиктик. Мына Баткенден келип 1 гектар жерди 40, 50, 60 миң сомго арендага алып, ошол акчаны кайра сууруп чыгыш үчүн дагы кошумча каражат кетирип, ошондо дагы аз-маз пайда таап, келип туруп 3 ай иштеп акча таап кетип атышат дегендейчи. Биздин бул айыл чарбасындагы айыл чарба өндүрүшү бул ачылбаган сандык да. Ошону элге көрсөтүп, элди жетелеген кишинин өзү жок. Натыйжалуу бир дыйканчылык кылсак, багбанчылык кылсак, тез арада өзүн актаса, биздин эмилебизге кеш алып келсе, ошонусу маанилүү. Бул жерде бир гана нерсе проблема, ошо алгачкы капиталды кантип алыш керек дегендечи. Баягы айтып атабыз, былтыр 26 миллиард сом бөлүндү депчи. 6%тен берсе, бул аябай жакшы кредит. Эгерде фермерлерге, мына ушундай проекттерге кредит берсе, коркпостон алса боло берет. Сом менен алганда 6% аябай жакшы көрсөткүч. Бирок тилекке каршы турмушта мындай болуп атат. Бир да фермерди мен 6%тен ушундай кредит алдым деген уга элекмин. Билбейм. Мен үчүн ал караңгы. Анан кийин банктар менен фермерлердин ортосундагы мамиле формуласы өтө татаал. Банктар өзүнүн пайдасын ойлоп, этияттанып,
кайтарымдуулугу 100% болот деген принцип менен иш tutuşат. Ал эми айылда же күрөө жок, мисалы үчүн, же бир башка нерсе жок дегендей, ушундай бир бул мамлекеттик масштабтагы көйгөй, муну чечиш керек. Банктардын ишмердүүлүгүнө болгон мамилени өкмөт мен айтып келем дайыма. Бул агробизнес, бул интеллектуалдык бизнес. Андан кийин кандай гана болбосун. Биз айтып атабыз, мына багбанчылыкта рентабелдүүлүк жогору деп, техникалык өсүмдүктөргө салыштырмада 7, 8, 10 эсе рентабелдүүлүк жогору деп атабыз. Бирок баары бир бул жерден өтө катуу бай болуп кетпейсиң, өтө чоң эме жок. Бирок экинчи жактан бул Кыргыз Республикасы үчүн чоң социалдык проект. Элдин 4,5 миллион эл айылда жашайт. Эгерде мейли бирөөгө жумуш бербесин, өзүнүн үй бүлөсү үчүн татыктуу киреше алып, татыктуу жашаса, бул өтө чоң көйгөйдү чечкен болобуз биз. Элдин 4,5 миллион элдин тагдырын чечилген болот. Бизге жанакы илгерки Советтер Союзундагындай экспроприация кылыш мүмкүн эмес, аны туура эмес, жер бөлүштүрүлгөн. Алды сатты жолу менен ошо жалпы сугат асылдуу жерлер иштеген кишилердин колуна өтсө, ошону толук пайдаланабыз. Элге да пайда, өзүбүзгө да пайда. Анан эгерде инвестор чакырабыз десек, жерди өздөштүрүүгө, ошол эле өзүбүздүн ички инвесторлорду, фермерлерди, жер иштеткен кишилердин баардыгын жер салыгынан башка бүт баардык салыктардан бошотуш керек. Кошумча нарк салыгы, башка бүт баарынан бошотушубуз керек. Жерге салык салганда эмнеси жакшы? Жердин аянтын чоңойтуп бара албайсың, кичинете албайсың. Документ бар, Ахметтин 3,7 гектар жери бар деп. Салыкчы да келип айта албайт, 4 гектар үчүн төлө деп айта албайт. Берки жердин ээси да кача албайт. Коррупция нөлгө түшөт. Бүт автоматташтырып коюш мүмкүн. Бири-бири менен көрүштүн да кереги жок. Ошол карточкасы менен жыл сайын төлөп койсун ошо салыкты. Анан кенен иштей берсин. Текшерүү, көзөмөлдөө сыяктуу мындай түшүнүктөрдөн биз толук арылышыбыз керек. Андан кийин дагы проблемалар бар экен. Кандай проблемалар? Мына биз койдук, жасадык. Электр энергиясын алып келели десек, бул трансформатор коюштун өзү өтө чоң бюрократия экен. Айлабыз кетип $3,300 генератор сатып алып келип, генератор менен иштетип атабыз убактынча. Бюрократияны нөлгө түшүрүш керек да биздечи. İşteymin деген кишиге жашыл светофор болуш керек дайым. Каражат маселесине келгендечи, биздин өзүбүздүн ички потенциалыбыз жогоруда. Айылдагы ар бир үй бүлөдө, мисалы үчүн Америкада, Россияда, Кореяда иштеп жаткан балдары бар, кыздары бар. Менин практикамда ушундай учурлар аябай көп. Кореяда иштеген, Россияда иштеген балдар келип туруп ата энесине бактык берип атат.